Кайненем күйөөмдү кызганат. Уктап аткан бөлмөгө кирип келет, тапкан акчасын менден кызганат деп айтышат да келиндер. Эң биринчи ошол кызгануунун себебин табуу керек да. Көп апалар, энелер илгертен баласы үчүн өмүр сүрөт. Баласына толук өмүрүн, каражатын арнап койгон, өзү жебегенин баласына жегизген. Бул жерде мындай бессознательно мындай кайтарым байланыш күтөт да, эне мен балама кылдым, балам мага берүү керек дебейт. Бул жашоонун мыйзамы го, алуу деген жок, берүү деген жок, алуу берүү деген бар деп айтабыз. Эне берди баласына, мээрим берди, акча берди, убактын берди. Эми ошол нерсени баары бир эне күтө берет, ал кааласа, каалабаса дагы. Себеби берген нерсеңдин ордуна бир нерсе аласың, бирөөнү ушактасаң деле жообун аласың дегендей нерсе да. Ошол энеге демек көңүл буруу жетпей атат, сен керексиң деген сөз жетпей атат, мактоо жетпей атат. Эмне кылуу керек? Айтыңыз, мен сизге бир техника берем. Дайыма кайнеңизге айтыңыз да, балаңыз дайыма сизди ойлоп турат. Балаңыз сиз жасаган тамактарды дайыма мактайт. Апам жасагандай тамак жасачы деп айтат балаңыз. Деп же болбосо мастер-класс сурап коюңуз. Ал бул жерде муктаждык деген нерсе бар да. Өзүн керек сезгиси келет. Сиз кайнеңизден сурап коюңуз, апа, сиз пловду кандай жасайсыз? Балаңыз дайыма сиз жасаган пловду мактай берет. Бул ашыкча эмес. Кыздар муну ким жасай алат? Өзүнө болгон баасы жогору, жашоого болгон көз карашы мыкты айымдар жасай алат. Кайнене менен келиндин ортосун жакшыртуучу техника деп айтсак болот. Күйөөңүзгө сенин апаң менен менде ушундай проблема, апаң мындай, мага мындай кылып атат десеңиз, күйөөңүз сизди коргобойт, сиз өзүңүздү коргоп атасыз. Бул жашоонун мыйзамы. Күйөөнүн чек арасында эң биринчи апасы. Апасын ойлойт, меничи дебеңиздер. Айымдар, биз 18 жаштан кийин күйөөбүздүн жашоосунда жолуккан адамбыз. Ал апасы аркылуу ааламды тааныды. Апасы эмчек берди, апасы тарбиялады да. Ошон үчүн ал адамдын мээсинде рептилия деген бир бөлүк бар. Рептилия баардыгыбызда эле бар. Ошол рептилия жооп берет. Сен апаңды коргошуң керек. Бир туугандарыңды коргошуң керек деген. Андан кийин мына биз аялы турабыз, балдарыбыздан кийин анан биз эркектин чек арасындагы адамбыз. Эгер сиз эркектин чек арасына тийиссеңиз, сизге эркек жабылат. Жашоодо маселе көбөйө берет.